Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Москвада ЖККга мүчө мамлекеттердин башчыларынын юбилейлик жыйынына катышууда. Иш-чара жамааттык коопсуздук келишиминин 30 жылдыгына жана ЖККнын 20 жылдыгына арналган. Белгилей кетсек, кечээ президент Садыр Жапаров аталган иш-чарага катышуу үчүн Москвага учуп барган болчу. Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Талаатбек Масадыков, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Гүлнара Клара Самат бар. Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором с учетом опыта, приобретенного в том числе в ходе упомянутой операции, будут подтверждены решимость наших государств и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства. Парламенттин социалдык саясат комитетинин 16-майдагы жыйымы кворумдун жоктугунан өзгүлтүүгө учурады. Комитеттин жетекчиси Динара Ашимова танапис жарыялап, комитеттин бөлүмүнө депутаттарды чакыруу тапшырмасын берди. Бирок эл өкүлдөрү чогулбай жыйын токтотулду. Жыйында 5 мыйзам долбоору каралып, аягында ар кандай маселелер болмок. Долбоордун ичинде билим берүү тармагына байланыштуу 4 документ бар. Жогорку кеңеште баш аягы 8 тармактык комитет иштейт. Социалдык саясат боюнча комитеттин курамында 6 депутат бар. Жыйын өтүшү үчүн эл өкүлдөрүнүн көбү отурумга катышуусу керек. Мыйзам долбоорлору комитеттерде каралып, колдоо тапкандан кийин парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Жогорку кеңеште 90 депутат бар. Парламентте кворумдун жоктугунан жыйындар жылып, үзгүлтүүгө учураган окуялар буга чейинки чакырылыштарда да болгон. Өлкө башчы Садыр Жапаров калктын аярлуу катмарларына мамлекеттик жардамды күчөтүү максатында атайын буйрукка кол коюп, министрлер кабинетине тапшырма берди. Анда калктын ар кайсы категориясындагы жарандар үчүн жөлөк пулдун пайызы 50%га чейин көтөрүлгөнү айтылууда. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна дагы 1 миллиард 191 миллион сом каралганы маалымдалып жатат. Бул боюнча эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Ушул жылдын 1-июнунан тартып 16 жашка чейинки балдары бар муктаж үй бүлөлөр үчүн жөлөк пулдун өлчөмү 810 сомдон 1200 сомго чейин жогорулатылат. Мисалы, майыптыгы бар балдар мурда 4000 сом алса, учурда 8000 сом алышуда. Ал эми 1-июндан баштап жалпы орудан майыптыгы бар адамдарга, улайган адамдарга, баатыр энелерге болгон социалдык жөлөк пулдун өлчөмү 100%дан 200%га чейин көбөйтүлдү. Мисалы, жалпы орудан 1-чи топтогу майыптыгы бар адамдар үчүн жөлөк пулдун өлчөмү 2500 сомдон 5500 сомго чейин. Ал эми 2-чи топтогу майыптыгы бар адамдар үчүн жөлөк пулдун өлчөмү 2000 сомдон 3000 сомго чейин көбөйтүлдү. Бул убакка чейин калктын аярлуу катмарында берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмү аз экендиги айтылып, нааразычылыктар айтылып келген. Ошондой эле пособие алуудагы тоскоолдуктар да калк арасында айтылып жүрөт. Мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан акыркы бул аракеттер коомду жакшы пикир жаратпай койгон жок. Абдан туура кылып атат. Ушундай кичинекей пособияны кантип жашоого болот? Эптеп эле да. Бул деле аз. Азыр элдин бар кыйынчылык, ушундай кыйын жашоого ошо көтөрүлгөнү жакшы. Биякта азыр баалар кымбаттап атат, көтөрүлүп атат, жашоо турмуш орулуп атат. Аябай эле жардам болот баарына. Пособие аласызбы? Жок, пособие албайм. Бирок ошо пособие алгандар үчүн аябай сүйүнөм, алышсын. Көтөрүлсүн да, карапайым элдерге деле карап көтөрүлсө болот да, жашоолоруна карапчы. Кээ бирлери жашаганда кыйналып жашап атат. Кээ бир мисалы үчүн айылда менин иним ошо пособие менен эле тамактанышат. Анан мал кармашат. Ошо көбөйгөнү туура. Туура эле кылып атат Садыр Жапаров көтөрүп. Мал кармадат деп пенсия пособие бирге болгон жокпу? Ошолоруна чейин карайт экен, малдарына чейин карайт. Малдарын сатүүсү тамактаныш керек да дагы кышында деле. Пособие аз болгондо жетпейт да. Un алганга эле жетет. Бирга унду 10 күндө эле ичишет. 5 баласы. Ооба да 5 баласы бар.
Ошондой эле калктын аярлуу катмарына көрсөтүлүп жаткан мындай аракеттер алкышка алаарлык болгону менен аталган каражаттар кайсы тармактан алынып жатканы белгисиз болуп турат. Адистер башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда жөлөк пулдун өлчөмү эң төмөн көрсөткүчтө турары менен салыштырышат. Бирок ошентсе да өлкө капчыгын эске алуу зарыл экенин белгилешет. Элди ойлогондо абдан жакшы. Элди ойлогондо жакшы. Себеп дегенде бизде башка өлкөлөргө салыштырганда деле биздики эң аз жөлөк пул болуп саналат. Бул ошол учурда дагы биз өзүбүздүн экономиканын азыркы кырдаалын дагы билишибиз керек. Себеп дегенде биз азыр экономиканы тешип атабыз, мындайча айтканда жамап бүтө албай атабыз. Бирок ар жактан кошуп атабыз. Мисалы үчүн 1 апрелден баштап мугалимдердин айлыгын коштук, башка коштук. Бирок алардын кайсыл жактан аны толуктайбыз. Мисалы үчүн чет өлкөдөн грант келиши мүмкүн, бирок ал бир эле жолу келет да грант, анан кайталанып келбейт. Ошол жагын да карашыбыз керек. Элди ойлогонубуз туура, бирок экономиканы дагы ойлоп коюшубуз керек бул жерде. Расмий маалымат боюнча өлкөдө жалпы 1241 баланын ата-энеси жок, аларга берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмү 6000ге жогорулаган. Ал эми ата-энесинин бирөөсү бар балдарга 3000 сомдон берилет. Ошондой эле ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын категориясына карап жумушка кабыл алуу ар бир мекемеде 5% түзүүсү зарыл. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ишке орноштуруу боюнча атайын квота каралган. Ал Кыргыз Республикасында 5% түзөт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык органдарда ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштеп келишет. Мындан сырткары жанагы жеке менчик ишканаларда дагы бул боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги уюштурган маалымат жыйында миграцияны жөнгө салуу жараяны тууралууда кеп козголду. Учурда 700гө чукул жаран Англияга кетүү үчүн камынып жатат. Жалпысынан 7000 жаран арыз менен кайрылгандыгы маалым болду. Ошондой эле Кореяга быйыл 1800 жаранга квота түзүлгөн. Алар аталган мамлекет жарандары менен катар эле бирдей укукка ээ болуп 4,5 жылга чейин эмгектене алышат. Мындан сырткары Германия, Япония, Финляндия мамлекеттери менен да келишимдердин жараяндары аяктап калганы маалымдалды. Нурзада Сыдыкова, Даниэль Түмөнбаев, 7-канал, Бишкек. УКМК тарабынан ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын экс-жетекчиси пара алуу боюнча кылмышка шектелүүдө. Буга чейин 2016 башкармалыктын мурдагы жетекчиси чет элдик ишкерден эшектерди Кыргыз Республикасынан Кытай Эл Республикасына алып чыгууга уруксаат берүү маселесин чечип берүүнү убада кылып 70 000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын алган. Ошол эле учурда ишкерге уруксаат документтерин көрсөтүшкөн эмес жана акчасын да кайта кайтарып берген эмес. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 342 боюнча кылмыштардын негизинде бирдиктүү реестрге катталды. 2022 жылдын 14 майында УКМК тарабынан каражаттардын бир бөлүгүн ишкерге кайтарып берүү учурунда пара менен кармалган. Шектүү азыркы учурда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошовдун кеңешчиси экендиги аныкталды. Учурда кылмышты жасоого катыштыгы бар адамдарды аныктоого багытталган комплекстүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Контрабандалык жол менен ташылып бараткан 25 тонна минералдык жер семирткич Кадамжай шаарынын аймагында кармалды. Анын айдоочусу Ош облусунун Ноокат районунун тургуну болгон. Ошондой эле аталган жүктүн ээси контрабандалык жол менен ташылып келгендигин мойнуна алып, бул фактыны жашыруу жана кылмыш жоопкерчилигинен кутулуу максатында УКМК кызматкерине акчалай каражат сунуштай баштаган. Жыйынтыгында бул факты кылмыш жаза кодексинин 345 пара берүү боюнча каралган кылмыштын негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери кылмыштардын реестрине катталган. Ошол эле күнү УКМК кызматкерине 200 000 сом акча каражатын берип жаткан учурда кармалды. Тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүрүп жатат. Караколдо аялын сабап кыйнаган деп шектелип жаткан адамга карата иш козголуп, өзү камакка алынганын Ысык Көл облустук милициясы 16 майда билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 14 майда милицияга облустук ооруканага уур тукмокко кабылган 38 жаштагы келин жаткырылганы тууралуу маалымат түшкөн.
Бул факты боюнча Каракол милициясында кылмыш жаза кодексинин 177-беренесинин үй бүлөлүк зомбулук негизинде сотко чейинки териштирүү башталып, аялды 29 жаштагы күйөөсү кызганычтан уламсабаганы маалым болгон. Кийин 138-берене уруп сабап кыйноо боюнча кылмыш иши козголгон, келинге коргоо ордери берилген. Окуя тууралуу алгач 15 майда Караколдук укук коргоочу Камил Розиев жазып чыккан. Ал майыптыгы бар ооруканага оор абалда түшкөн Айзат Дүсөнбаева буга чейин да күйөөсүнүн уур токмогуна кабылганын билдирген. Чүй облусунун Панфилов районунун жергиликтүү кеңешинин депутаты 42 жаштагы Бакир Исаковдун сөөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги маалымдады. Бакир Исаков 11 май күнү Дарьядагы Аралчада калган жылкысын чыгаруу үчүн сууга ОКМдин куткаруучусу менен чогуу кайык менен түшүп оодарылып кеткен. Жээкке чыга албай калган. Аны менен бирге жүргөн куткаруучу сүзүп чыгууга үлгүргөн. Издөө иштерине өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен 20 куткаруучу жана суучулдар кызматынан 5 суучул тартылган. Алар топ-топко бөлүнүп Сусамыр дарыясында жана жээктеринде издөө иштерин 11 майдан бери жүргүздү. Соңку күндөрү жаан-чачындуу аба ырайына байланыштуу дарыялардын деңгээли көтөрүлүп, нугунан чыккан учурлар катталууда. Кара Дарья дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, жалпы 500 гектардан ашуун жерди суу каптады. Мына ушул жерлердагы бир нече күн мурун эле күрүш талаалары болгон. 200-гө жакын үйгө кооптулук жаралып, аймакта өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Күрүчү эгилип, мээнетине күйгөн дыйкандардын катарын Эргешбай Сатымкулов толуктайт. Өздөштүрүлгөн үлүштүк жери анын үй бүлөсүнүн негизги киреше булагы болчу. Эми болсо дыйканчылык жолу зыянга учурап, буга чейинки эмгегин суу жууп кетти. Мына жер меники да. Ondan дальше өтүп, суу дагы нар жагында суунун астында калды. Ошо бая жерде кошунам айткандай, bunu özleştirip bir su kegenden keyin kayra özleştirdik ele de. Bölüştük жерler ele. 20-30 minden sartap koyduk ele, egip dayanık koyduk ele, çıkıp kaldı ele. Bu layıka salışa sürdürgen merle bu yerde şalı bol Dağı layıka salıp bunu toprağını çıkarış gerek degende. Bu yıl kaldı hem oşunda başta. Bu yıl kaldı hem bu yıldan keyin daha kalamday bol örse kaldı hem bu şeyler. Şunu bir ertarak damba samba kılıp tosuk koyganda şunday bolboyt bile. Bu su dengeli kanday bolat? Bizi özüzde ayılgada köp kooptu jaratır var. Köçüp narjak berjaka ne boluştu? Barma daraktarды alıp ketip ortasını özün körgönдөй. Bu жерде egin makallik yerlerden бар эле да, бул жерлерде hiç ошолорам жок болду. Изи да калбаптыр да, шалы немелерде. Азыр эчтеке жок, кара, эчтеке калбады бул жерде. Суу каптаган жердин 325 гектары Айыл Чарба багытында болчу. Анын ичинен 182 гектарын тургундар убактылуу өздөштүрүп, колдонуп келишкен. Кара Дарья дарыясынын нугу 11 майдан тарта көтөрүлүп, 480 кубка чейин суу келген. Ага Кемпироват суу сактагычынан суу көп кое берилгени себеп аймакка өзгөчө кырдаал режими жарыяланып, коркунуч жаралган үйлөрдүн ээлерине түшүндүрүү иштери жүргөн. Кооптулук азырда өз көчүндө. Gaz elinde kaldı, 50 metrece kaldı da korktum da neden elde, su köptüse. Şağıldat geldi ha, şağıldat korkunç buladı kendi aldı. Korktuk da arasa. Айыл аймактан өткөн дарыя жалпы 14 чакырымды түзөт. Анын ичинен болгону 600дөн ашык метрине гана дамба курулган. Суу көп келген мезгилде үйлөрдү да каптап кетүү коркунучу бар. Көп жылдардан бери эле калган 11 чакырым аралыкка дагы дамба куруу зарылчылыгы курч. Болбосо мындай суу ташкындарын өз нугунда агызууга дарыянын күчү жетпейт. Бул маселе бир канча жылдардан бери айтылып, бирок тийиштүү көңүл буруулар жок. Ол 20 дамбанын баштап дамбабыз жок болгонуна байланыштуу суунун деңгээли айылдын ичиндеги ушул эгин талааларына кирип кеткен да. Бул жерден мисалы 20 дамба деп коет, участканын аты. Бул сельхоззащитанын контуру да. 20 дамбадан баштап Кара Дарья айыл аймагынын Арал айылынын кооптулугу, анан суунун ага турган жери үчүн дагы 11 километр дамба курулушу керек да. Бүгүнкү күндө ушул дамба жок. Бизде азыр өтө муктаждык ушул дамбаны курдуруш. Себеби биздин ушул Айыл Чарба багытындагы жерлерибиз сакталат. Чек ара аймагыбыз такталат. Анан моондой суу ташкыны коркунучудан кутулабыз да.
Biz канчалык деңгээлде ушул жерди өздөштүрөбүз 2-3 жылда. Бирок 2-3 жыл аралыгында суунун деңгээли чоң келип эле ушундай бир оорчулук акыбалга алып келип атат. Мына быйыл дагы канчалаган дыйкандарыбыз эгин талалар суу басып, ушул зыянга учурап атат. Ушул тапта Карадарыяда суу 280 кубтан агып жатат. Суунун нугун буруу дарыянын жээгин бекемдөө багытында учурда иш жүрбөй турат. Анткени өзгөчө кырдаалдар адистери суунун деңгээли 200 кубка чейин азаймайынча эч нерсе жасай албаарын айтышууда. Азыркы берилген эменин эсеби 200 кубка түшкөндөн кийин уже техникаларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болот деп атышат. 200 кубка түшкөн учурда уже техникаларды алып өтүп, ошол нугун буруу иш-чараларын, жээктерди тосуу, убактылуу бекемдөө иш-чараларын жүргүзүлөт. Учурда канча Азыркы учурда бүгүнкү эртең мененки саат 9:30 берген маалымат боюнча 260 кубтан ашуун суу келип атат. Бул суунун көлөмү баягы дагы эле көбүрөөк. Ошон үчүн суунун көлөмүнүн азайышын күтүп, Өзгөчө Жагдайлар министрлигинин кызматкерлери жана ушул жердеги иштеп аткан жергиликтүү тургундар көзөмөлгө алып, көзөмөлдөп турабыз. 11 майда суунун деңгээли көтөрүлгөн мезгилде талаада күрө чегип жүргөн 60 жаштагы киши калып кеткен. Эртеси аны куткарууга 11 кызматкер тартылып, кайык менен жээкке алып чыгышкан. Ал Базар Коргон районунун тургуну болгон. Анын ушул аймакта өздөштүрүлгөн жери бар. Кемпирова суу сактагычындагы суу Карадарыя дарыясына куюп, ал Карадарыя айыл аймагы аркылуу агып өтөт. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району. Жалал-Абад шаардык мэриясы өз жерине чыга албай жаткан чагы. Кала бийлиги шарт боюнча муниципалдык менчикте болуп, көрктөндүрүлүшү керектигин айтса, жеке ишкер жерди кызылдай акчага сатып алгандыгын бетке карманат. Башталган соода жайынын курулушу бул жолу да вице-мэрдин аралашуусу менен токтотулду. Областтык чечим чыкса күтө турсаңыздар болбойт да. Сиз ким деген атыңыз? Биринчиден сиздер тарабынан курулушка эч кандай уруксат кагаздарын алган эместер. Экинчиден бул жерде бүгүнкү күндө соттук териштирүүлөр аягына чейин чыккан эмес. Себеби Жалал-Абад областынын административдик соту тарабынан аныктама кабыл алынды. Биз макул болбостон Жалал-Абад областык сотуна апелляциялык тартипте даттануу менен кайрылды. Жалал-Абад шаарынын так ортосунда жайгашкан бул жер шарт боюнча көрктөндүрүлүп, жашыл бакка айланышы керек. Мыйзамсыз менчиктештирүүнүн артынан учурда Башаламан базарга айланууда. Мэрия жерди кайтаруу үчүн сотко кайрылган. Бирок шаардык сот мэриянын арызын четке кагып, жеке ишкердин пайдасына чечип берди. Мындай чечимге арыздоонун мөөнөтү өтүп кеткендиги себеп болгон. Эми кала бийлиги областтык сотко апелляциялык тартипте кайрылууда. Доо арызды кайтарып берүү жөнүндө арыз канааттандырылып, доо арыз кароосуз кайтарылган. Жана ишкер тиркелген материалдары доогерге кайтарылып берилген. Кызыгып, кала бийлиги менчиктештирилип кеткендиги боюнча кабары болбогондуктан кеч кайрылгандыгын билдиришти. Чынында аталган жер тилкеси 1997-жылы жашылдандыруу багытында ижарага берилип, кийин колдон колго өтүп отуруп менчиктештирилгендиги айтылат. Жылдар бою шаар борборунда жайгашкан тилке жашылданбай эле саргарып жатканы белгилүү. Мөөнөтү деп 3 айлык мөөнөт белгиленген. Сот ошону бизди өткөрүп жиберген, муниципалдык менчик башкармалыгы бул боюнча мурдатан эле буга маалым болгон деген жүйөлөр менен биздин ошол доонун эскерүү мөөнөтүн канааттандырган эмес. Бирок тилекке каршы бул аталган ошол акты боюнча башкармалыкка сотко кайрылганга чейин эч кандай бизге маалым болгон эмес. Бул боюнча биздин башкармалык тарабынын юристтери дагы ушунга тийиштүү далилдерди келтиргенбиз. Алдыда кагаз жүзүндө жердин акыркы ээси катары көрсөтүлгөн Хурматхан Абилова менен мэриянын ортосундагы соттошуу дагы уланат. Деген менен соодагерлерге ижарага берилип, дүкөндөр да курулуп калган. Экинчи тарап талаш маселе боюнча комментарий бере элек. Негизи бул жер соодага мыйзамсыз экенинен кабарыңыз барбы? Мэрия эскертүү бергенби? Билбейм, аларды өзүнөн сурагалычы, мен ага жооп бере албайм да. Жок, сиз иштеп атпайсызбы бу жерде? Эме эле келдик биз, бүгүн ачат, аже эч нерсебиз бүтө элек. Биз чындап айтайын, ошол мыйзамдуу экенин билип туруп анан ачтыңыздар да. Конечно, бизге документтерин көрсөтүштү, жердин ээси бар экен, анан ошолор берди да бизге. Бизге мэрия эскертүү берген эмес, эч ким. Жок, берди окшойт го, эми биз эле баарыбыз эле ушу бир да, эми бизге аябай катуу деле неме берген эмес эч ким. Неме аренда төлөйбүз, буну сатып алганбыз.
учурабайбызбы, аябай көп чыгымга учурайбыз мисалы үчүн. Учурда соттун чечими менен талаш тартыш узарууда. Анткен менен буга чейин шаардык прокуратура териштирүү жүргүзүп, мыйзамсыз менчиктештирилгендигин аныктап тапкан. Мында кадастр мамлекеттик ишканасында иштеген мурдагы кызматкерлердин мыйзамсыз аракеттери байкалат. Мыйзамсыз берилип кеткендигине байланыштуу шаардык прокуратурасы тарабынан текшерүү иш-аракеттери жүрүп, жыйынтыгы менен 21 февралда Жалал Абад шаардык сотуна доо арыз келтирилген. Мамлекетке кайтаруу маселесин чечүү үчүн берилген, доо арыз берилген. Жалал Абад шаардык мэриясы бул сыяктуу убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жерлерди кайра муниципалдык менчикке кайтаруу аракетине түштү. Бул багытта аталган жерден сырткары дагы башка тилкелерде да иш жүрүүдө. Роза Акматжан кызы, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад. Жалал Абад тазалык муниципалдык мекемесинде унааларды оңдоочу жай курулуп жатат. Курулушка аталган мекеменин атайын эсеп каражатынан 1,5 миллион сом жумшалууда. Буга чейин мекемеде унаа оңдоочу жай болбогондуктан техникалар бузулган кезде жаан-чачынга карабай ачык асман алдында оңдоо иштери жүргүзүлүп, оор тетиктерди ордунан чыгаруу жана орнотуу үчүн атайын жабдыктар болбогондуктан 10 күндөй убакыт талап кылынчу. Алдыда унаа оңдоочу жай ишке берилсе, таштанды жыйноочу унааларды ыңгайлуу шартта бир нече күндө эле оңдоп чыгарууга мүмкүнчүлүк жаралат. Транспорттук техник каражаттар бузулуп, мотору бузулат экен, коробкасы бузулат экен. Ошондо ушул бизде механиктер, айдоочулар баягы суукта, чилдеде колдору үшүп, ушундай болуп жүргөн да. Ошону маселесин чечип берели деп, мына бүгүнкү күндө заманбап 3 бокс менен, бир слесарныйсы менен, ямалары менен баягындай моторду көтөрүп, коробканы көтөрүп, слесарныйга алып кирип, ал жерде оңдоп, кайра коюп кое турган ушундай механизмдер менен заманбап гараж салынып атат. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында аба ырайынын ыңгайлуу болушу жазгы талаа жумуштарынын темпинин өсүшүн шарттады. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Үстүбүздөгү жылдын 23 апрелине карата жаздык эгиндерден арпа өткөн жылдын ушул күнүнө карата 14%, картошка 19%, жашылчалар 14,6, май өсүмдүктөрү 15,9 жана көп жылдык чөптөр 21,4%га өстү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Кыргыз туризм мамлекеттик ишканасы жоюлду. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Токтомдо жоюлган ишкананын жумуштан бошогон кызматкерлерине компенсацияларды төлөө үчүн акча бөлүү тапшырмасы жазылган. Кыргыз туризм 2019 жылы түзүлгөн мамлекеттик ишкана коммерциялык багытта иштеп, киреше алып келе албай жаткан туристтик жайларды, объектилерди өз көзөмөлүнө алмак. Интернет аркылуу Кыргызстан жарнамалап, чет жакта жарманкелерди өткөрмөк. Ошол эле кезде бул ишкана артык баш экени, ага бюджеттен кошумча каражат коротуунун кажети жок экени айтылган. 14 майда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Билим берүү жана илим министрлиги Салымбеков университети менен биргеликте Туура кесип келечек кепилдиги аттуу мектеп окуучуларынын бүтүрүүчүлөрүнө арналган форум болуп өттү. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касмамбетов, Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев, Маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков, ошондой эле 800дөн ашык жаш бүтүрүүчүлөр катышты. Форумдун спикерлери өздөрүнүн окуялары аркылуу жаштарга туура кесипти тандоо боюнча кеңештерин беришти. Форумдун негизги максаты келечек муунга ар кайсы багыттагы кесиптерди түшүндүрүү, заманбап кесиптер боюнча маалымат берүү, максат коюу, өз дараметин туура колдонууну үйрөтүү болуп саналат. Айжаңыл Семетеева Жалал Абад шаарына 2011 жылы көчүп келгенден бери 3 кызы менен ижарага батир алып жашап келет. Каарманыбыздын 24 жаштагы кызы биринчи топтогу майып болгондуктан анын үй бүлөсү социалдык жактан камкордукка алынган. Буга чейин үй маселеси боюнча бир топ жерлерге кайрылган, бирок майнап чыккан эмес. Эми мынтип Астанабил кайрымдуулук фонду тарабынан үйлүү болуп отурат. Кызым бар. Ошо эң чоң кызым оорулуу болуп төрөлүп калды. Жашынан туаса майып биринчи топтогу. Биз ошо чоң кызым эми ооруганына байланыштуу иштей албай, үй албай калдык. Анан ошолар көп жыл жүрдүк да, 20 жыл жүрдүк почти. 20 жыл жүрдүк. Ошо
ушу акыркы эмебиз ушу болду да. Ушу 22-жыл бизге эң бактылуу ушу күн, бизге бактылуу күндөр болуп калды. Ушу мэриянын ушу эрнистинге Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат мэрибизге. Жалал Абад шаарынын Көк Арт Кичи районунда жайгашкан социалдык шаарчанын ачылуу аземине президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев, шаар мэри Эрнисбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев, Астанабил кайрымдуулук фондунун жетекчиси Мухаммед Абдулкарим баштаган курулушка демөөрчүлүк кылган Бахрейнден келген коноктор жана шаар тургундары катышты. Бүгүн биз Жалал Абад шаарында Бахрейн айылынын ачылышында турабыз. Бул үчүн биз үчүн абдан чоң майрам болуп турат. Биз ушул демөөрчүлөрдүн Кыргызстандагы жана өзгөчө жалпы инсаниятка гуманитардык жардам көрсөтүп жаткан ишмердүүлүгүнө терең ыраазычылык билдирүү менен ийгиликтерди каалайбыз. Иш-чаранын жүрүшүндө Бахрейн элинен келген коноктор муктаж болгон 4 үй бүлөгө үйдүн ачкычы тапшырылды. Ошондой эле мечит жана тигүү цехи пайдаланууга берилди. Учурда тигүү цехи менен бир нече турак жай мечит бүткөрүлгөн. Ал эми ФАП жана мектептин курулушу жүрүп жатат. Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков Бахрейн элине ыраазычылык билдирип, тынчтык, бакубат жашоо каалап, эки тараптуу кызматташтык мындан ары да улана тургандыгын кошумчалады. 2020 жылы Астанабил кайрымдуулук фондунун тарабынан биздин спутник шаарчасына Бахрейн шаарчасы деп биз жер бөлүп бергенбиз. 1 гектар 25 сотик жерди. Ошол жерде мынакей өзүңөргө белгилүү болгондой мектеп, ФАП, 24 үй бүлөгө квартира, швейный цех, мечит куруп берүүнү демилгени колго алып, мынакей бүгүнкү күндө толук 80% бүтүү алдында турат да. Белгилей кетсек, аталган шаарча мүмкүнчүлүгү чектелген томолой жетим балдар жана муктаж жарандар үчүн курулган. Мында 24 үй бүлөгө ылайыкталган турак жайлар, 200 орундуу мектеп, тигүү цехи, ФАП жана мечит бар. Ошондой эле шаарча үчүн атайын таза сууда каралган. Нуриза Хамракулова, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад. Казакстандын Алматы облусунун Текели айылында сел жүрүп 5 жаштагы кыз көз жумду. Билдирмеге караганда кыздын сөөгү үйлөрдүн урандысынын алдынан табылган. Социалдык тармакта жаратылыш кырсыгынын жүрөк ушун алган видеосу пайда болгон. Анда тоо борунда жайгашкан үйлөрдүн үстүнө топурак аралаш сел суулары агып, үйлөрүнөн качып чыгып жаткан тургундарды көрүүгө болот. Жаратылыш кырсыгы 15 май күнү түшкү саат 12:00 чамасында Текели айылынын Конаев көчөсүндө болгону айтылды. Сел 5 үйдү каптап, бирөөнү толугу менен алып кеткен.